Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын душмандары Абу Лахаб, Абу Жахил. Аллах Таала Абу Лахаб жөнүндө Куранда мынтип айтат: Абу Лахабдын эки колу курап калсын. Ал курады. Анын байлыгы дагы, бийлиги дагы эч качан жардам кыла алган жок деп атат. Анын аялы, отун көтөргөн аялы эртең дозокто күйөт деп атат. Кишенелген, мойнунда жиби бар деп атат. Ушул аятты укканда Абу Лахаб өтө бир коркот. Ичиден өтө бир коркот. Аялы болсо өтө бир жийникелип, пайгамбарыбызды акарат кылат. Кудайыңды чакыр, кана көрөйүн, чакыр деп кайра ага душмандык кылат. Абу Лахаб менен Абу Жахил экөө бир отурганда ойуна мындай ой келет да, шейтан алейхилана васваса кылат. Мухаммадты биз шылдың кылабыз дейт. Мухаммад бизге аят түшүрдү, биз ага чын дилден эмес, мындай эле ооз аркылуу келме келтиребиз. Жана ал жалганчылардан болот деп ушинтип Абу Лахаб менен Абу Жахил сүйлөшөт. Ошондо Абу Лахабдын үйүндө Абу Жахил экөө сүйлөшүп отурганда, экөө бир ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах деген келмени кайталай турган болот. Абу Лахаб Абу Жахилге айтат: "Эй Абу Жахил, кана сен айтчы, бир көрөйүнчү. Мухаммаддын алдында ошону айтабыз" деп экөө сүйлөшөт. Ошондо Абу Жахил айтат. Абу Жахил айта албай калат. Ла деп эле оозунан эчтеке чыга албай калат. Аллах Таала буну буйрган жок туугандар. Аллах Таала кимге буйруса ошого насип кылат туугандар. Абу Лахаб өтө бир ачууланат. "Эмне, сен мени шылдыңдап жатасыңбы? Айтпайсыңбы?" деп Абу Жахил айтат. Абу Жахил болсо: "Мен айта албай атам. Оозума келбей жатат" дейт. "Кана, эркек болсоң өзүң айтчы" дейт. Абу Лахаб дагы ошентип ла деген бойдон калып кетет. Экөө ошентип пландаган ишке ашпай калат. Эми саждага барабыз деп ошондой ниет кылышат. Буну айта албадык. Эми биз Мухаммаддын аркасынан намаз окуйбуз, бирок чын дилден окубайбыз, бирок Мухаммадды шылдың кылыш үчүн окуйбуз деп ушинтип сүйлөшүшөт. Ошондо Абу Жахил Абу Лахабга айтат: "Эй Абу Лахаб, кана бир жыгылчы көрөйүн, Мухаммаддын алдында ушинтип кылабыз" дегенде Абу Лахаб эч качан эңкей албай коет, жыгыла албай коет. Аллах Таала буйрган эмес туугандар. Кайра урунуп көрдү, бирок натыйжа чыкпады туугандар. Абу Жахил өтө ачууланат. "Эй Абу Лахаб, эмне мени шылдың кылып жатасыңбы? Эмне, сен Мухаммадка ишендиңби?" деп кайра ага айтат. "Эмнеге сен мага ишенбей атасың? Мен кыла албай жатамын" деп ага катуу орой мамиле кылып бакырат. Ошондо Абу Лахаб: "Кайра өзүң кылчы көрөйүн, кана кылчы" деп Абу Жахилге айтат. Абу Жахил болсо ал дагы кыла албай калат. Ошентип пландаган ишке ашпай калат туугандар. Көрдүңүздөрбү туугандар? Ким ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах десе, бул мусулман болот. Буну көп адамдарга насип кыла бербейт туугандар. Аллах Таала өзү сүйгөн пендесине гана кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай улуг зат туугандар. Ошондо дагы Абу Лахабга жаман сөз айтпады. Абу Жахил аялы шылдыңдаганда ага үн чыкпай үйгө кирип кетти.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың саламы жана салаваттары болсын. Ассаламу алейкум.